Мен атым Данияр, Прага шаарында жашайм. Ошол бияка бир жылда бир жолу ушу мажарлардын көкбөр оюна келип, оюн улак тартып, сагынычты, атка болгон сагынычтарды таратып кетебиз. Ошол улак биздин улуттук спорт. Ошон үчүн ат үстүндөгү оюндарды жакшы көрөбүз. Казыргы кыргыз жаштарына, казыргы осы көкбөрү оюндарды үйрөнүп жүрген жаштарга эмне айтасыз? Оюнду көкбөрү оюну эми кыргыз казактар эле ойнойт да жакшы күчтүү. Ошону биз дагы мына Европа өлкөлөрүнө дагы таанытып, үйрөтүп, ыкмаларын, тактикаларын ошентип жайылтуу көкбөрү оюндарын. Ошо көкбөрү ойногула, атты сүйгүлө. Болдума? Рахмет. 1, 2, 3. Өзүңүздү тааныштырып кетиңиздер. Мен Алиев Назарбек Уланов 2004 жылы Районуна караштуу Кеңес айылында төрөлгөм. Мен Бузурман Рүстөм. Мен Талас облусуна караштуу 2001 жылы Бешташ айылында туулгам. Мажарстанга көкбөрү ойнаудан Будапешт каласынан келиптир экенсиздер. Кимден эстедиңиздер? Качандан бери ойнап жүрсүздөр? Осы тууралуу айтып кетсеңиздер. Биз кичинекей кезибизден бери эле аттын үстүндө чоңойгон болобуз. Аттын үстүндө жүрүп эле ошо айылда жүрүп ошо атка аралашып эле ошентип эле улак ойноп калганбыз. Жаш кезибизден бери аттын үстүндө. Бизде Кыргызда баягы улак ойногон бала кыргыз эмес деп чоң аталар көп айтып коет. Ошон үчүн баягы кичинекей кезибизден бери ат үстүндө чоңоюп, эшек үстүндө чоңоюп өскөн балдарданбыз. Ошого караштуу өзүбүз улакты аябай жакшы көрөбүз. Өзүбүздүн улуттук оюн деп аябай баалайбыз. Ошол аркылуу Будапешттен жумуштан Данияр байке аркылуу угуп калдык. Ушундай улак оюну жактан кыргыздар команда керек деп бизди чакырып атат деген уктук. Ошого келип калдык. Будапешттен экөөбүз. Мынеки болашактагы жаңадан көкбөрү, көкпаршы оюнчуларды үйрөнүп жүрген жаштарга эмне айтасыздар? Азыркы жаштарга билбейм. Ким кандай азыр көп мурунку көкбөрү оюндарына көп кызыгуу жок азыркы жаштарда. Көкбөрү оюн эле эмес, өзүнүн тилин, кыргыз тилин, казак тилин билбеген жаштар көп. Баарынан ошол өзүңдүн тилиңди биринчи очередте өзүңдүн тилиңди билип, өзүңдүн тилиңди бааласын дейм.